Бул жумушту урматтуу президент берген тапшырмасын мен жакшы билем. 2020 жылы жана биз ушу бийликке келгенде эле ушул маселе көтөрүлгөн. Так, декабрь айынан баштап 2020 жылы декабрь айынан баштап көтөрүлө баштаган. Бул деген мына 5 жыл убакыт болду. 5 жыл. 5 жылдан бери Үсүккөлдүн тегерегиндеги түштүк Үсүккөлдү айланып өтүүчү жолду куруу уланып атат. Бирок бүгүнкү күнгө чейин бир дагы участок бүткөн жок. Бүгүнкү күнгө чейин 5 жылдан бери айта берип, тапшырмаларды кое берип, жаңылана берип тапшырмалар. Эч нерсе маселе чечилген жок. Ошондуктан урматтуу президентибиз мына мен алдыма тапшырманы коюп жөнөттү. Ушул маселени мен өз көзөмөлүнө ала турган болдум. Бүгүндөн баштап Үсүккөл облусунун Үсүккөл көлүбүздүн түштүк тарабындагы курулуп аткан жолду мен өз жеке көзөмөлүмө алдым. Демек, бул деген ушул жерде биздин Улуттук коопсуздук мамилет комитетинин кызматкерлерине тиешелүү болот. 5 жылдан бери бүтүрө албадыңар ушул жолду. Президентибиз бир нече жолу чогулуш өткүздү. Бир нече жолу тапшырмаларды койду. Андан бери 3-4 министр транспорт алмашып кетти. Так. Акчалар бөлүнүп берилди. Акчаларды кошуп бердик. Башында мен билемин, башында жаңы чогулуш өткүзгөндө мен да катышкам ошол жерде. Президентибиз чогулуш өткүзгөндө 20-жылы. Ошондо $750 1 километрин жасайбыз дегенсиңер. Туурабы? 798 ми? 800 деп кой. $800 жасайбыз дегенсиңер. Бүгүнкү күндө жолдун себестоимости мына $1300–1400 чыгып кетти. 800дөн жасаган жоксуңар. 1000ге чыгарып бер жасаган жоксуңар. 1200–1400ге чыгарып берди мына бүгүнкү күндө. Бирок дагы деле жасап бүтпөй атасыңар. Эмне керек силерге мен түшүнбөй атам. Демек, бул жерде уюштуруучулук иштер өтө начар жүргөн. Демек, бул жерде ошол тапшырманы алган, кабыл алган аткаруучулардын иши өтө начар болгон. Мамлекет тарабынан контроль дагы начар болгон. 5 жылдан бери бүтпөгөн жолду 141 километр экен, 141 Барскоонго чейин, туурабы? Балыкчы отура, сиз отура бериңиз. Балыкчы Барскоон жолу 141 километр экен. Ошону 5 жылдан бери бүтпөйт экенбиз. 5 жылдан бери бүтпөйт экенбиз. Так, мурдагы болгон жол, жаңы жол салган жоксуңар. Мурдагы эле жолдун нугунда ошол эле жолду кеңейтип, кээ бир баягы көпүрөлөрдү алмаштырып, анан салыш керек болчу. Тоону тешип, же талааларды түздөп, же адырлардан жүрүп, жаңадан жол салган жоксуңар. Ошол жолду гана оңдоп, кеңейтип, эл аралык стандартка келтирип коюу керек болчу. Бирок ушул маселени аткарбадыңар. Демек, жоопкерчилик каралат. Жөндөн жөн мамлекетте берилген тапшырмаларды аткарбай, же болбосо туура эмес аткарып, сапатсыз аткарып, мамлекеттин бюджетин туура эмес колдонгондорго жоопкерчилик каралат. Өтө катуу жоопкерчилик болот. Урматтуу угандар. Мына маган мындан 2 күн алдын курултай башталаардын алдында президентибиз чакырып айтты эле. Ошол жерде иштебегендердин бардыгын алып барып туруп камагыла деп. Мен ачык эле айтайын. Президент ушинтип айтты маган. Бардыгын алып барып туруп камагыла деди. Раз жумушту аткарбаса, мамлекетти тоготпосо, өздөрүнүн жумушту аткара албаса, эмне үчүн жумушту алышат? Эмне үчүн мамлекет акча алат? Ошондо мен айттым эле, урматтуу президент, маган мүмкүнчүлүк бериңиз, мен барайын, булар менен бир аз макулдашып, акылдашайын. Эгер ошондо дагы булардын жасасына мындан ары жасап кетишине көзүм жетпесе, ошондо биз ушундай катуу чараларды көрөйлү. Бир ачууңузду бериңиз деп мен президенттен сурап калдым, ачык айтайын. Мына камала турган адамдар ушул жердегилер. Бирок мындан ары бүгүндөн баштап силер уже менин кароомо өттүңөр. Мен бүгүндөн баштап силерди өзүм катуу контролдойм. Мен контролдогондо сөз менен айтып койбойм.
Эми айтып үйдү. Мен өзүм силерге айтпастан машина менен келип көрүп кетишим мүмкүн. Азыр берип аткан мына кагаз менен берип аткан отчетуңарды өзүм келип көрүп, ошол айткан көпүрөңөрдү. Болуп атабы, болбой атабы, жол курулуп атабы, курулбай атабы, канча техника иштеп атат, канча адам иштеп атат. Ошол жасалган жумушуңардын көлөмүн өзүм текшерип чыгышым мүмкүн. Демек жумуш алдыга ачылат.